Мен азыр Ош шаарындагы ушул Борбордук базардын ичинде турам. Эсиңиздерде болсо, мына ушул биз турган жердин ордунда мындан мурун Ош шаардык Борбордук базардын дирекциясы отурган имарат болгон. Азыр эми көрүп атасыздар, ушул жердеги имарат алынып, бош бир аянтча түзүлүптүр. Бизге жеткен маалыматтар боюнча, дал ушул базардын имараты турган жер кайсыл бир жарандарга сатылып кетти, алмашылып кетти деген маалыматтарды угуп атабыз. Биз эми бүгүнкү чыгарылышыбызда ушул базардын орду негизи кантип берилди, эмне болуп берилди, кимге сатылды, ким менен алмашылды, негизи алмашуунун тартиби кандай эле, ушул жагдайларды азыр барып ушул базар жетекчилигинен, андан тышкары Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынан сурап маалыматтарды алабыз. Негизи бирок тартип боюнча, эреже боюнча бардык нерсе атайын ушул талаптардын негизинде гана сатылат жана алмашылат. Анын ичинен ушул муниципалдык жерлерди алмашуу, сатуунун өзүнүн тартиби, эрежелери бар. Азыр эми биз ушул жерде биринчи эле Борбордук базардын дирекциясы же болбосо жетекчилигинен ушул бир маалымат алып көрөлү. Алар эмне деген жүйөн айтат, кандай жүйөн айтат, кандай негиз менен ушул жердеги имаратты бузду, анан кимге алмашты, алмашкандыгы же болбосо ушул саткандыгы чынбы, жалганбы, ушул нерселердин баарын ачыктап берели. Борбордук базардын жетекчилиги ушул биз келген учурда жок экен. Ал ушул жердеги жетекчи орун басарлары анын бүгүнкү күндө жумуш ордунда жок экенин айтышууда. Бирок мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жумуштан убактылуу бир жакка баруусу, алардын жүрүм туруму бүт бардыгы кыскасын айтканда мындай бир тартип менен же болбосо ушул буйрук менен боло тургандыгын бүт барыңыздар билесиздер. Эгерде кандайдыр бир ушул жетекчи бир жакка командировкага кетти, Бишкекке кетти деп атышат. Командировкага кете турган болсо, анда ал буйрук чыгарып, ордуна кимдир бирөөнү дайындап, кандай негиз менен, эмне себеп менен кетип аткандыгы жөнүндө дагы ушул жердеги жетекчи орун басарларга маалымдама кылып коюш керек эле. Бирок тилекке каршы андайды дагы көрсөтө албай атышат. Бишкекте экен. Буйрук барбы? Бишкекте экендигинеби? Же кандай? Несине буйрук? Бишкекте жүргөн боюнча барбы? Аны мен буйрукту Бишкекке кетти, ооруп калды, аны мэрия жооп берет да, мен жооп бербейм да. Жок, бирок жетекчи келип менден жооп сурап кетпейт да, Бишкекке бардым же ояка барып келейин деп. Жок, бирок эме да, ишти бирөөгө милдеттендирип кетет да ичинде. Тартип ушундай да. Анысын эми биз жок, сизге буйрук бердиби деп атам да, мисалы сизге буйрук убактылуу милдетин сен аткара, мен милдетин сен аткарасың деген буйрук барбы сиздин колдо? же буйрук жок, эми устный неме бар. Бирок эме да, биз баягы тартипке карабыз да. Тартиби боюнча кагаз боюнча деп атасыңар да силер. Ал кагаз боюнча буйрук жок. Негизи жок. А так мындай устный буйрук бар. Жо, мен айтайын дегеним, мисалы кайсыл бир жакка кетип атсаңыз эми сиз деле жеңем издейт да. Анан жеңем айтып коюп кетесиз го деген. Ооба. Туура. Анан баягы биздин үй бүлөдөгү тартип ушунча болуп аткандан кийин мамлекеттеги тартиптин ушунча болбогонуна таң калам да менчи. Эми могу базарыңыздардагы өзүңүздөр отурган контораны алмаштырган экенсиздер. Эмне негиз менен алмаштырдыңыздар? ал немеси срогу жетип, уже колдонууга уже жараксыз деп заключение чыгарылган да. Уже дубалдар бул баягы эски, баягы кам кирпичтен жасалган экен, уже эзилип, уже баягы тирөөчтөрдү коюп туруп калганбыз да уже. Ошонун негизинде анан ошол бир жеке ишкер менен сүйлөшүп, обмен кылып, азыр жаңы заманбап кылып конторабыз уже вот бир жуманын ичинде көчөбүз. Ошондо аны мындай башмак эле алмаштырдыңыздар. Эми ал жагын эми документтерин бүт муниципальный жактан чечилет да. Кандай эмне чөп почем дегендеричи. Жок, ошондо мисалы мен эмени түшүнбөй атам да, жанагы алмаштырдык дегенде убакыт бөлүп алмаштырдыңыздар кандай? Жок, бир жолу. Биротоло алмаштырдыңыз. Биротоло бул биякта дагы госактысы бар, кызыл китеп как положено ошондой жерде, ошондой эле жерде. Бияка алмаштырдык да биз. Жок, ошону биз мындай кылдык да. Муну жараксыз болуп калгандыгына байланыштуу биз аны кайрадан бузуп, кайрадан курууга каражат жок да. Анан ошол жеке ишкер бир демөөрчү дейби,
ошондой таап туруп сүйлөшүп, эми ошо турган ордунан эле кичине бир 50 метр жогорураакка жылып калды. Ошол эле. Бирок ага эме талаптары бар да. Талаптары бар. Анын бар жогун баягы эмне кандай эмненин негизинде алмаштыңар, андай мындай деген бүт муниципальный да. Муниципальный аркылуу да. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле алмаштырдык деп алмаштыра албайбыз да. Эми жер муниципальный неме здание муниципалдык башкармалыктын балансында турганда биз өзүбүз эле буздук алмаштырдык деп алмаштыра албайбыз. Жанагы эмти демө өртчү керектүү документтерин баарын апарып тапшырган болуш керек. Биз көргөнбүз жана заключениесин, жанасын бар жок. Мен анысына сөз жок деп атам. Мисалга чоң эле тактырсыз. Мисалга мен эмени да ал зданиянын эски экенине чынал ишенем. МЧСтин корутундусу болсо керек. Ооба. Бирок мен тандалганым мисалга муниципалдык жерди сатуунун же болбосо алмашуунун тартиби бар да. Бар. Анан мисалы аларга азыр биз алардан сурасак алар айтып атат. Биз базарды, ошо базардын жерин оперативдүү башкарууга бергенбиз. Базарга бергенбиз. Значит, азыркы күндө убактылуу жердин, базардын ээси биз. Сиздер. Анан ошондо сиздер ону жерди кантип алмаштырдыңыздар деп атам. Мисалга мындай жөнөкөй түшүндүрүп бере турган болсом, мынау менин колумдагы бир буюм да. Кымбат баалуу буюм. Мына атыңыз ким эле? Канат. Канат аке. Мен мына буюмду сизге берип атам. Канат аке, мынаны убактылуу оперативдүү башкарууга сизге бердим. Сиз пайдаланып туруңуз деп сизге өткөрүп берип атам. Анан өткөрүп бергенден кийин сиз менин мынау буюмумду бирөөгө сатып ийбейсиз да? Жок. Же алмашып ийбайсыз да? Жок. Эртең күнү сурайм, Канат аке, менин артымда жазуусу бар эле, меники кана дейм да. Ошону кантиңиздер деп сурап. Жок, ошону муниципальный менен жанагы баягы ушул курулуш боюнча бир бөлүмү бар го мэриянын. Ошо менен макулдашылып, анан кийин кылынган. Аны жөн эле биз өз башымчалык менен кылган эмеспиз аны. Азыр ушунда жаңы здание куруп атасыздарбы, куруп берип атабы же эски зданиянын ичине отуруп? Куруп бер, жаңылап куруп берип атат. Жок, эски зданиянын ичин жаңылап атабы? Жок, жаңы эле курду. Бузуп салып жаңы, бүт үстүнөн, баягынан бар. Только, по-моему, пол эле калган. Полдон башкасын алмаштыра. Бирок эме да. Канат аке. Мен түшүндүргөн мындай суроо болот да. Мисалы, азыр сиздер барып ошол жерден көрсөтүп бербейсизби? Мына здание болчу, мына бизге мындай шарт түзүлдү деп жерден көрсөтүп берсеңиз болобу? Болот. Жана шериңизде ошо замдагы бүткөн зданияны? Бүткөнүн дагы, мурунку зданияңыздардын ордун дагы көрсөтүп берсеңиз. Мурунку здание жок да. Жок, орду бар да, жер бар да. Азыр ушул базардагы эки жетекчи орун басарлар өзү көрдүңүздөр. Базардын орду имараты таптакыр эскилиги жетип ошонун негизинде алмаштырып алдык деди. Бирок мындай шаардын өзүндө 1 квадрат метр жердин баасы бар. Анан алар азыр ушул бизге ишкер куруп берди деп атат да. Бирок негизи анын тартиби кандай болду? Ушул тартиби бизди кызыктырып атат. Азыр эми ошол жаңы түшкөн здание салып берди дейт. Азыр көрөйлү мына. Жаңы түшкөн. Эмечи? Сиз чарбалык иштер боюнча сиз жооп берет окшойсуз, а? Сиз первый. Ошондо бул легкий конструкция бул. Жок. Кандай? Жок, легкий эмес. Девалы бар, 2,5 кирпич. Бул биз аны мананысы. Бул биз алиге легкийге комиссия муна берет, уке. Кандай бул? Жок, мунун проектиси барбы өзү? Мана. Бул кандай апшки болуп калат. Мен көрөт атам. Мана, малар полный кирпич. Легкий кылалар мына калат, уке. Бул легкийге. Мана аларды современный, кайта ичин ремонт деп ушуна кылып. Мана бuyog'i. Жок, мен сурайын деп аткам, карасаңыз. Проектиси барбы? Проекти ушу Уларбекте болсо керек, мына кылып. А так биз заказ кылганбыз. Залымыз болушу, угуп туруңуз. Залымыз болуш керек, бухгалтериябыз болуш керек, директордун кабинети ушундай эле болсун деп. Бу жерде комнатодук анан санузулу болуш керек деп шуна деп заказ бергенбиз. Машина кылып келип атат, канализация. Азыр эми кырдаалды көрүп атасыздар, мисалга эмне болду? Азыр эми сиздер куруп берсилер отура бересиздерби? Ошол баары Жок, энди проектиси бар. Сиз айтмакчы, Кудай сактасын, Түркияда дегендейлерден у анагалары мощный курулуп атат, өзүмүздөн. Мен анысына сөз жок эми. Биз мисалы сиз мощный курулуп атат деп сиз адис эмессиз. Курулуш боюнча сиз экспертсиз. Жок, комиссия келип кабыл эткенде дагы көрсө керек.
bir mağlar işleyken biz bulardan trebinen katkılı koyuyoruz, mana jasam. Аны koyuyor. Spesialistler kelip. Proyektsin gördünüz mü de ota misal? Qanday proyektçi? Yok, proyektsin men kızıkan jokmun. Bizge mana kanat kerek. Sebep niye? Endi u bola süylөгөндө endi şunu kıl ber etkende diye işendik. Kılıp atat. Siz dokumentke qarap bir şeyin üstesiz. Endi kıl berem aka maşina narsalar bolot degenge işenip atabız. Kılıp atat-ku. Azыр misалы чарбалык иштер боюнча мынанын курулуштарына бүт барына жооптуу сиз. Мындай кылган. Жетекчиден кийинки сиз, туурабы? Анан эртең күнү мисалы бир нерсе боло турган болсо кандай болот атам? Жок, Кудай сактасын. Бу баралык Hazırken birdeki bulup yaptı da konkretini kılıp çırağlı kılıp atat, şaşıl beyle kılıp bereyinçe jasap şu aki uzak yıllarga jetsin deb kurup atat, körüp turasiz bana. Bir haligi ağır pagranlıqalar jok. Oňaly körüň mana remontlarda. Bar jok bütün. Mana. Gire bereyli. Bismillah. Piyanistlar жақсы екен сонда екен. Ошондо бунуңуз лёгкий конструкция экен да, туурабы? Ортолор. Бugünler adı düşündüğünde de ofisin sistemini kuruş görüp atasku. İçinde haligi çoğun stiklavatalarını koyup şunu paglaşay, şunu ilacet degen. Жетекчинин кабинети окшойт, да? Жетекчinin. Анан эмечи? Азырдан карасаңыз, мына сиз азыр проектisi жок дейсиз, туурабы? Көрген болуш керек. Жок деп. Мен көргөнүм жок. Мына карасаңыз, мына кандай болуп деп ойлойсуз? Мына ачсаңыз, жалгыз ак бура экен. Ошондо кандай болуп калат бияк? Мисалы, жанагы суу жаратылышында суу боюнча мыйзам бар да, ак бура дарыясынын узундугу боюнча канча метр качыш керек эле ошол жерде. Bunu siz aytgan o'zgarish to'xtamlari уже bu eski zdaniyalарга ta'sir etmayotgan. Biz buni siz aytgan to'g'ri so'radik. Akbura jegidan qancha qachish kerak dedik. Arxitektorga qayerga borsangiz bularni to'xtamayan bor ekanda, nimaga deganda bu eski qurilib qolgan zdaniya, misol qancha eski bir 10 yil nari versida bo'lgan zdaniyalarda undan keyingi chiqqan to'xtamlar shu Akburaning jegidan 7 metr, 50 metr deganlar jilsin deganlar. Bu restoran o'shni qarang, buni qarang zdaniyalarda. Aptekan yo'q, men degan so'zim. Shu zdaniya ondan dalish ketding, ularning mir, o'shalar ham prям Akburaning jegida turadi. Ular buzilish kerakmi? Жок, мен анысына сөз жок. Мурун курулуп калгандар эми баягы сиз мыйзам аркасына иштебейт деп атасыз да. Мисалы, токтомам аркага иштебейт деп атасыз. А бирок сиздер муну жаңгырып атпайсыздар. Yo жаңгылаган bilen devallary turadi mana. А бул ошондой сиз азыр жаңы деп едиңизби муну? Bu mana qan devallary turadi dadil. Bu aytaman komissiyanын жыйынтыгы боюнча өткөндө ап менге жараша болду. Буну дегенден кийин биз ремонт жасаттырып атабыз. Карасаңыз мынакей, мына өкмөттүн токтому бар, туурабы? Суу боюнча мыйзам бар. Суунун агыны, узундугу. Зданияларга таасир этпейт. Карасаңыз, сиз азыр сиз ошо мыйзамды сыйлабай атпайсызбы? Карасаңыз. Кандай bu mana qanday qurilgan bo'lsa, men qarang. 2000-da mizam chiqib o'tadi. Akburan jegi qurilmasin, ruxsat yo'q deganlar. To'g'ri, o'shalar qurilmay jatmaydi. Bular qurilib qolganlarda remont qilish, rekonstruksiya qilish degan bor ekan, biz arxitektorlardan o'zimizdan borib so'rasak, bor o'shunday qurishga ruxsat yo'q. Kichkina remont qilib, yo men qarashtirib qo'ysa bo'ladi degan. Жаңы курдук деп атпайсызбы? Ya bu жаңы deganimiz, men qildik o'sha bolani zdaniyasi bilan. Qanday жаңы qurdik? Жаңы курдук деп атпайсызбы? Yo'q, bitta so'zingizni cho'g'il жаңы qurdik. Benim şeyde zanniyatım körsötü, jak kamisiyle Bura, bu жаңы qurdik kirpişini koydurub. Азыр көрдүңүздөр эми ошол баягы Ош шаардык борбордук базардын дирекциясынын ичиндеги жаңы курулуп аткан имарат ушул экен. Бул жер ушул жетекчи орун басарлардын айтымында атайын бир демилгечи бирөөлөр тарабынан ушул алмашуу болуп, анан кийин ушул имарат курулуп атыптыр. Ошондо азыр өзүнүн имаратын оңдоп берип атыптыр да. Ооба, өзү ашы квадратыга туура келadigan, площадь туура келadigan, өшүнгө карап туруп алмашып атат. Канча квадрат метр болот ошо? Бунуки 388 экен. 388. 400 квадратка жакын. Ош шаарындагы борбордук базардын ушул жаңы имараты жөнүндө азыр ошол жердеги жетекчи орун басардын айткан пикирин уктуңуздар. Мисалы айта турган болсок, мына бул жагындагы чыга бериштеги оң жагындагы турган бул жердагы жеке менчик. Анан бул жагын көрсөтө турган болсок, мисалы бул тарабындагы турган имараттагы жеке менчик. Анан баарынан кызыгы ушул Ош шаарындагы борбордук базардын дирекциясы жетекчилиги ошол жердеги бир кеңири жерден анан
кеңири жерди мындай башма баш алмашканы кызык жагдай. Азыр мен ошол жерде дагы сиздерге көрсөтүп туруп ошол жерден жыйынтыктоо кылайын, азыр көрсөтөйүн. Көпчүлүк учурларда жеке менчик же болбосо ар бир эле адам өзүбүз мындай өзүбүзгө мындай кандайдыр бир зыяны тийбей турган жактарын издейбиз. Ар бир адам өзүнүн пайдасы үчүн, кандайдыр бир ошол жерден баягы тыйын тыпыр табыш үчүн ушундай нерсени максат кылат. Эми ошол көпчүлүк учурларда баягы мамлекеттик кызматта отурган бир тобу, бир мындай бир канча адам, же болбосо ушул муниципалдык кызматта отурган бир канча адам ушул жерде отурганы менен алардын бүт бардыгы тобу менен отурганан бир адамга мындай моюн сунуп, же болбосо бир адамга мындай тагын айтканда бир адамга алданып калганы кызык эле жагдай да. Азыр эми бул жердеги жетекчилер жана жетекчи орун басарлар айтып атат, 300 канча 356-360 квадрат метр жер болчу депчи. Эми мынаны караңыздар. Мына бул жерде азыр ушул жерде жетекчилердин айтымында мына тегеренип дагы мындайынан көрсөтүп коеюн мынакей. Мына бул жердеги ушул жактын бүт бардыгын ушул жекешкер сатып алган экен. А жекешкер эми сатып алып келип сунуш кылып атат. Мен ушул жериңерди мага саткыла, мен ошол жерди базар кылайын деп атат. Анан мына бул жердеги турган ошол имаратты 360 квадрат метр жердеги имаратты ушундай кеңири жерди Ош шаардык борбордук базардын дирекциясы жекешкерге берип атат да. Ош шаардык базарындагы көрүнүштү көрдүңүздөр. Азыр эми биз ушул негизи шаардагы кайсыл мүлктөр болбосун, ушул муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында болот. Алар кайсыл бир ишканага убактылуу пайдаланууга берет, оперативдүү башкарууга деп коет. Бирок оперативдүү ошол убактылуу пайдаланууга берилген мүлктү эч ким аны сатканга же болбосо алмашканга мүмкүн эмес. Азыр эми ушул муниципалдык менчик башкармалыгынын өзүнөн сурап көрөлү, алар эмне деген жөн айтат экен, кандай жөн айтат экен. Анан бул муниципалдык мүлктүн бүт бардыгы негизи шаардыктардын, сиздин, менин болгон мүлкүбүз. Ушул мүлктү мындай аманат кылып сактап отурган азыр ушул мүлктүн ээлеринен сурап көрөйүн. Мен барып көргөн экенсиз да. Ал жердеги көргөн билгендер ошол сиздин аты жөнүңүздү, фамилияңызды айтып атат. Эмне болгон иш эле ошол? Ал жерге бизге ошондо мергеге келген арызданып бир 15 аял ишкерлер. Ал жерде ар бир комокту бир 10 сантиметрден бир кыркып жылдырабыз депчи. Анан биз бар токтотконбуз. Эч кандай кыркылбасын. Алар эмнеге кыркабыз десе, артында бир базар ачабыз деп. Анан барсак эски базардын зданиясын бузулаштыр. Анан биз айтканбыз, бул бузуу дагы мыйзамсыз. Анан алар айткан, биз башка жерге алмаштырабыз депчи. Алмаштыруудун процедурасы бар, мыйзам бар. Аны УМС менен көз карандысыз эксперттер баалайт, жерде баасын чыгарат, анан мэриянын токтому чыгат, буйругу чыгат. Ошондон кийин алмашалат. Анан бирок ал жерде айтты, $10,000 уже сата баштаптыр дегенден айтканбыз. Ким алса айтып койгула, эч ким сатып албасын бул жерде. Себеп дегенде ал жер мыйзамсыз. Документ чыкмай сайын, мэриянын токтому чыкмай сайын сатпаш керек ал жердечи. Анан ошол жерде декларайтты, биз тиги пожарныйга ход ачабыз дегенде кылышты да. Пожарный ход ачканда дагы сөзсүз мэриянын макулдугу керек. Архитектура өзү чызып берет. Ошон үчүн биз барып ал жерди токтотконбуз. Ошол базардын алмашуу боюнча бир процедура сиздерге келип түштү, алардан сунуш дагы алмашылсын деп, ошол жана жогоруда сиз өзүңүз айткандай көз карандысыз комиссиялардын кордундусу, оценщиктердин мэриянын токтому бир нерсе барбы сиздерде? Эмне бар? Кайсы базар боюнча сөз болду? Ош шаарындагы борбордук базардын жанагы дирекциясы отурган конторасы. Мен бул бөлүмгө жаңы келдим. Бирок бизге алмашуу боюнча мен маалыматым жок ал боюнча. Толук. Бирок алар өз алдынча эле алмаштырып, өз алдынча иш кыла берсе болобу? Жок, борбордук базар бул өзүнчө дирекция, ишкана. Жок. Бизден макулдук алыш керек алар. Жок, азыр ошондо борбордук базар өзүнчө дирекция, туурабы? Ал жерди пайдалануу жана оперативдүү башкарууга берилген. Оперативдүү башкаруу деген убактылуу эле пайдалан кайсыл бир учурга чейин деген эле сөз да. Жок, алардын карамагына өтүп алар пайдаланат да, туура. Пайдаланат. Жөн эле пайдаланат. Анан ошону баягы сиздер пайдалан деп берип, мындай баягы берген жерди алмашып ийсе болобу ал? Жок, ал жана башында сөзүнүн башында айтып кеткен эле, муниципалдык жетилкени мэриядан сөзсүз комиссиянын чечими негизинде ушундай процедуралар жүрүш керек. Бирок сиздерде эч нерсе жок. Бизде эч кандай маалымат жок.
контора боюнча. Эми барып көрүштүр мисалы эмне болуп атат, кандай болуп атат, мисалы комиссионный бияктан түзүлөбү? Анткени сиздин, менин, бүт баарыбыздын жерибиз да, шаардыктардын жери. Ага көзөмөлдөп отурган сиздер отурасыздар мисалы. Эмне кыласыздар эми барып? Азыр мындай болуп атат да. Сиздердин сөзүңүздөр боюнча ал уже алмашылып бүтүптүр, туурабы? Процедуралар жүрсө керек. Мен билбейм, астак маалымат жок. О процедуралар жүрүп, алар бир зданияга атайын бизге мына зданияны берди, ремонт кылып берди деп кол чаап сүйүнүп отурушат. Эми ушул кирип отурабыз депчи. Ошол эле учурда жанагы алды деген жеке ишкер ал жерге барып бир чакан базар куруп, жана каркасын тургузуп ырастап атат. Ошол эле учурда базардын ичиндеги жанагы соода саттык менен жүргүзгөндөр кеми $10.000 ашыгы 1 миллион сомго чейин местолар сатылып атат деп атат. Контора боюнча бизде эчтеке жок. Бизге дагы айырылышкан дагы эмес. Курулуштар боюнча. Ошондуктан мен так маалымат айта албайм азыр. Жок, эми сиздер азыр негизги жердин ээси сиздер, туурабы? Сиздер. Эми эмне иш кыласыздар деп атам да, мен мисалы ал болуп турганын билбей калдыңыздар. Ал өтүп кетиптир. Бирөө нарактан $10.000 сатып, бирөө пайда көрүп атат местаны. Канча 360 квадрат метр жер ал жер. Анан ошондо эмне кыласыздар эми? Ал бир комиссия. Эми биз жана мэрия тарабынан кандай чечим чыгарса, комиссия түзсө, комиссия болуп барып тактайбыз аны. Жок, жер сиздер азыр менин мүлкүмдү сизге ишенип берсем, сиз көзөмөлдөп отурасыздар. Азыр эмнени барып менин мүлкүмдү сатып ийди. Сиз барып эмне кыласыз дейм? Эми мындан мен контора боюнча бизде болгондо госактыбыз болмок. Жок, мен сизге мына маалымат иретинде азыр айтып атам да, азыр эми мындан буяна эмне кыласыздар? Жок, азыр биринчи жерди тактайлык, жердин ээсин табайлык, ошого карай иш алып барабыз. Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев ошол жогорудагы биз көтөрүп жүргөн ошол чагылдырган маселе боюнча өзүнүн пикирин айтты. Ал ошол өз учурунда барып, анын токтотуу боюнча эскертүү берилгендигин дагы айтты да. Азыр мына ушул Ош шаардык мэриясына бир канча кызматкерлер ушул бүт бардыгын иретке келтиребиз, бүт бардыгын эреже менен, тартип менен жасайбыз деп ушул жерде айлык алып отурушат. Ал эми муниципалдык менчик башкармалыгы болсо түздөн-түз ошол мүлктөрдүн ээси катары ошол жерде биздин мүлктүн, шаардыктардын баарын, ошол мүлкүнүн баарын алар көзөмөлдөп отурушат. Анан ээси бар биздин ушул мүлктөрдү эле кимдир бирөөлөр алмашып ушундай жагдайдын жаралганы түшүнүксүз.